Урматтуу угармандар, эми залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повестинен уктурабыз. Чыгарманы Кыргыз Республикасынын эл артисти Советбек Жумадылов көркөм окуган. Тоодон түшүп колхоздун кеңсесине барып, башкармага тик багып карай албай, өлгөн малдын актысына кол койгону, кайра чыдай албай атып туруп, столду койгулап бакырганы эсинде. Сен эмне акыраясың? Мен сага фашист эмесмин. Жылкынын сарайы гана, жемчөбү, сүрөсү гана, тузу гана. Жел ооп күн көрүп жүрөбүз. Ушинтип иштегиле деди беле. Моментип сантырап жүргөнүбүздү көрбөй көзүң жокпу? Кырык курак үзүк үйдү көр. Жалам талкан жок үй ичин көр. Тиги хан кечкен бронтто да адамдай эле күнүбүз. Болбосо өлгөн малды мен муунтуп салгансып акырайбагын. Ошондо башкарма алам дебестен кумсарып отуруп калганы да эсинде. Ачуусуна чыдабай, сай сөөккө жеткирип айтып алып, кайра бармагын тиштегени, башын шылкыйтып, башкармадан мукактана кечирим сураганы да эсинде. Сен кечирип кой. Ачуу менен кармана албай кеттим. Мен сен эмес, сен мени кечир деген анда чоро. Анан кампачын чакырып алып, турган жеринде буйрук берди. Танакеңе 5 кило un бер. Мында танабай ого бетер уялды. Жетимдерди кантебиз? Деди кампачы. Кайсы жетимдер? Бе десе төө дейсиң да бер. Деп чора кампачынын шылтоосун түшүнмөксөн болуп кес айтты. Танабай унду албайм дегиси келди. Жакында уй тубат, кымыз чыгып калат. Ак каралашып алсак, бышкыча чыдарбыз демекчи болду да. Кайра башкарма кампачыны алдагансыганын түшүнүп унчукпады. Кийин ошол ундан жасалган кесмени ичкен сайын оозун күйгүзүп жүрдү. Сен эмне, жыдытып өлтүргөн жүрөсүңбү? Деп кашыкты таштап ийип, ачуусун аялынан чыгарчу. Суутуп ич, бала эмессиң го, дейт анда аялы кенебестен. Ошонун баары эсинде. Жадыраган май келди. Айгырлар азанап, кездешкен жерде алышып, жеңгени жеңилгендин үйрүндөгү байталдарды өз үйүрүнө кубалап кетип жатты. Айгырларды ажыраштырып, жылкычылар чапкылашты. Бөтөн үйүрдүн айгырын уруп сабап кубаласа, анын ээси жоголуп, эки жылкычы кермурга айтышып, камчы үйрүшкөндөрү да көп болду. Гүлсары болсо үйүр тегерене булаңдап, жорго салып ойноктоп, айгырлардын чатагы менен иши жок. Өткүн өссө, кайра күн жаркырап, ташка чейин чөп чыкты. Көйкөлгөн шибер жап-жашыл, тегеректе аппак карлуу чокулар, төбөдө көк асман. Кунан жорго бой келбети сыналып, ушул жазда жаштыгынын кызыгына мас жүрдү. Бою жазылып, толкусу узарып, балалык жумур денеси чыйралып, көөдөнү кеңейди. Соорусу жайылып, курсагы кынжыя тартты. Кең омуроо, балбан билек, чаткаягы чаткалдай, катыңкы баш, дулдул жон тартып, нагыз сынакы жоргонун кебин кийип келатты. Кочкор тумшук, жыйнак эрин, алгаар көздөрү аңтарылып, жазмаңдай. Бирок өзүнүн айгыраак сымбатын билип жаткан Гүлсары жок. Бул жазда ал боор болсо боорлой, тектир болсо тектирлей бөжүп чуркап, жорголугун күчөттү. Ошентип оюн салып, комардан чыкпаса, тынч оттоп турбас болду. Ай сайын жылкычыда тыным жок. Өзү курбал Кунантайды ээликтирип ээрчитип, алар оюн салып мүңкүсө, Гүлсары жоргосун жазбай безилдейт. Курулардын арасында сары жылдыз болуп учат. Тула боюнда кайдагы бир кажыбас күч туйлап өргө чабат. Өрдөн ылдыйга, ылдыйдан сайга, сайырдан кырга чабат. Кырда кырдай зымырылып, туягынан майда таштар чыркырайт. Түнкүсүн үйүр четинде үргүлөп турса да, кыялында учуп күйүп жөнөлөт. Кулагында жел ышкырып, жер танабы кыскарып, төрт туяктын дүртү коңгуроодой шыңгырап угулат. Кожоюнуна Гүлсары көнүп алды.
жатсынбайт, жайкысында чунаңдап кулак жапырбайт. Бирок айланчыктап үйүр да эмес. Танабай да аны өнтүлүп көңүл бурбайт. Тек сырттан багып ишчи жылыйт. Рас кээде Кунантайды азгырып, алыстап кетсе кууп кайрыйт. Кыжырына тийгенде 2-3 курдай окурук менен сор талаштыра салып калган учуру да болду. Анда Гүлсары эти ооругандан эмес, үрккөндөн тула бою дир-дир этип чочуп кетип, анан ызылдап суу жоргосуна түшөт. Үйүрдү беттеп, Гүлсары куйруктуу сары жылдыздай агылып учат. Алан сайын артта окуругун сүйрөп чаап келаткан кожоюндун ичи жылыйт. Сүрөөн сала айкырып ийилге чабат. Анан Гүлсары кожоюндун кыялдаган ырыбын угат. Ырды жорго жактырат. Ырдаган кожоюнун да ал учурда жакшы көрөт. Ырдын ыргагына сала бөжүйт. Кийин Гүлсары ыргагын жазбай сөзчү болду. Ар түркүн ырды укту. Шаңдуусунда, узунунда, кыскасында, сөз бар сөзү жогунда угуп жүрдү. Анан Гүлсары кожоюндун жылкыга туз берген саатын жактырчу. Буттуу узун аштоого кезек-кезек жылтыр көк туз салат. Үйрү менен каптап жылкы туз жалайт. Мына ушунусу жыргал эле. Акыры Гүлсарынын түйүнө да ошол туз жетти. Бир күнү кожоюн бош тагараны каңгыратып, жылкыны тузга чакырып пополоп калды. Үйүр жылкы жүгүрүп келип аштоого баштарын салды. Гүлсары да аттардын арасында туз жалап турган. Кожоюн жардамчысы экөө укурук алып айлана басты. Гүлсары ага маани берген жок. Укуруктун ага тиешеси жок. Укурук менен мингич аттарды, саам бээйлерди кармайт. Гүлсары болсо аркан жиптен азат мал. Бир маалда кыл аркан тумшугун сылай өтүп мойнуна илинди. Гүлсары андан да шеге албай тура берди. Башкасы болсо укурук салынгада кетенчиктеп кош куруп асман чапчы батырылмак. Гүлсары былк этпеди. Анан сайдан барып суу ичмекке Гүлсары кетенчиктеп катардан чыгып жөнөй бермекчи болду эле. Мойнундагы кыл аркан сыйыртмактап тартылып келип тык токтотту. Мындай шундук башынан өткөн эмес. Гүлсары кежеңете бир жулкунуп алды. Болбоду. Ошондо эси чыгып турган жеринде так секирди. Көз жарасынан чыга кош куруп кишинеп жиберди. Жанында турган жылкыдан бири калбай дыр койду. Кыл арканды муун татарткан эки адамдын ортосунда Гүлсары жалгыз калды. Кашында кожоюну, артында анын жардамчысын. Жакында жакадан келген топ бала чурулдап четте турат. Алар келгенден бери сандарын чапкылап, үйүрдү айлана чуркай беришип, Гүлсарынын мазесин алган эле. Жоргонун үрөйү учту. Жан талашып көккө дагы атылды. Анан үстүнө аба чапчыды. Күн элтеңдеп топтой секирип, шакек тегерек ничке алкактарга сынып кеткендей асманга толуп чыкты. Туш тарапка дөңгөлөндү. Тоо томкорулуп, жер астын үстүнө аңтарылып, адамдар ала салып кулап жатты. Анан тоо да, күн да өчүп, Гүлсары бүткөн бою калчылдап, караңгы түндү чапчылап калды. Бирок канчалык туйлаган сайын кыл аркан ошончолук кылкындыра берди. Муунуп бараткан жорго кармаган адамдардан качам деп кайра аларды көздөй секирди. Адамдар жапырыла жалт берип, кыл аркан бир азга бошоңдой түштү. Эми кутулгандай көрүнүп, Гүлсары сүйрөй качты. Катындар кокуйлап, балдарды үйгө кубалады. Бирок жылкычылар куткарбады. Сүйрөлүп барып тура калышканда, жоргонун мойнундагы аркан кайра тартылды. Жанагыдан бетер муунтту. Гүлсарынын деми кыстыгып, башы айланып, көзү караңгылады. Колундагы арканды жыйнай кармап, кожоюн жакындай басты. Гүлсары аны бир көзүнүн кыйыгы менен көрүп турду. Кожоюндун кийими дал-далынан айрылып, бети канталап жүрөт. Анткени менен жүзү жылуу, көзү мээримди карайт. Алкына дем алып, канаган эриндерин чопулдатып, жоошта күрөп келди. Так, жаныбарым. Так, Гүлсары, коркпо, так. Ата жосуну, ата расмиси. Бир жактан арканды бошотпой жардамчысы келди.
кожоюндун колу акыры жоргонун мойнуна жетти. Жаагын сылап, алкымын кашып туруп, бурулбастан жүгөндү деди. Жардамчысы жүгөндү алкым астынан сунду. Так, Гүлсары, эй тентегим, деп кожоюн кулагынын түбүн кашый берди. Жоргонун көзүн алаканы менен калкалап, башына жүгөн катты. Эми ооздуктоо калды. Анан эптеп эрин токуур. Жүгөн башына катылганда Гүлсары кош куруп бир жулкун деле кожоюн үстүңкү эрдин шабуу баштады. Толгоошту деп бакырды жардамчысына. Жардамчысы үстүңкү эрдине кайыш орой коюп, жыгаш тээк менен толгоп жиберди. Гүлсарынын жаны чыга жаздады. Көчкө эки бутуна очурулуп, былк эте албай мойын сунду. Муздак темир шылдырап, тишине кагышып, эки ууртун жыра тартып, оозуна кептелди. Анан адамдар жонуна бирдеме салып, басмайылды көөдөнүн кыса жулка тартканда теңселе түштү. Эми ага баары бир эле. Толгооз салган эрди ооруп, жаны чыгып баратты. Көзү агып түшүп калчудай чакыйып, ак карасы аңтарылды. Жедем битерге чамасы жок, жалдырап асманды тиктейт. Жаны ооруган ошончолук жонуна кожоюн мингенде да байкаса албады. Эрдинен толгоошту бошотуп алганда гана эсине келди. Адегенде Гүлсары башы айланып, бүткөн бою арчындалганын түшүнө албай, калчылдап тынч турду. Анан чоктугу жака кыйыгын сала коюп, жонунда бирөө зоңкуюп отурганын көрүп алып чочуп кетти. Атырылып жөнөй берди эле, ооздук эки ууртун айырып, ооз караандай ачылды. Адамдын эки буту эки колтугуна батып баратты. Жорганы көккө серпип таштачудай асман апчып секирди. Жалдана кишинеп жиберди. Токтой калып мөңкүп да көрдү. Жонуна жабышкан бале түшүп калаар эмес. Анда жорго атырылып бет келди чапты. Бирок атчан турган жардамчынын такымындагы кыларкан аны алыстатпай жулка тартып токтотту. Анда жорго тиги атчанды тегерене чапты. Ушу тегерек жазылып кетсе, баш оогон жака окторулуп алып учмак. Бирок кырчоо жазылбады. Андан чыга албай жорго тегерене берди. Адамдардын көздөгөндө ошол экен. Үстүндөгү кожоюн тумсак санды ачтыра камчы чаап, өпкөсүн ургулай курч такасы менен теминет. Анткен менен жорго эки жолу кожоюнду таштап кетти. Бирок ал кыргып туруп кайра минди. Бул машакаттуу тегеретме көпкө созулду. Жоргонун башы айланды, теребел жер дүйнө кош айланды. Жакындагы боз үйлөр, алыста жайылып жаткан жылкы, алкактанган тоголор кош айланды. Көктөгү булуттар кош айланды. Жорго зордукту чапканын коюп калчылдай басты. Ичи сып чаңкап баратты. Бирок адамдар суу ичирбеди. Кечкурун ээр токумун албастан басмайыл гана бошотуп, мамыга каңтара байлап койду. Башы кежее тартылып, ооздук кемирип, жорго какчая катты. Үзөңгүлөр да кайрылып, ээрдин кашына илинген. Ушу калыбында жээңкейип топурак чыттай албай, же жата калып, кычышкан жонун төшөп уунай албай, буттарын эркин суна албай, таң аткыча турду. Ойдо жок жерден башына түшкөн бүгүнкү мүшкүлгө түшүнө албай аргасыз жоошуду. Көмбөгөн ооздук саал кыймылдаса жанына батат. Даттуу темир даамы жагымсыз, ооздук жырган эки уурту шишип чыккан, ал ооруйт. Басмайыл кысып салган боору сыздайт. Ээр баскан эки капталы сыздайт. Суу ичкиси келип өлүп турат. Тиги өзөндө шаркырап аккан суунун шары тынбай угулуп, ого бетери чыдамын кетирет. Өйүздө жылкы адатынча жайылып жатат. Кээде дүрт, кээде кишинеген үн түнкү жайыттагы жылкычынын айт-айттаганы угулат. Күүгүм талаш адамдар от башында коор сүйлөшүп отурушту. Балдар ойноп ит чөрүп, иттер абалашып жатты. Гүлсары турду какчыйып, каңтарылып.
Аны ойлогон киши жок, аны баары унуткандай. Бир маалда ай чыкты, караңгы түн кучагында тоолор үнсүз каалгып, ай шооласы астында теңселип турган тарыздүү. Жылдыздар мурункудан бетер бажырайып, жерге салаңдап түшүп келген тарыздүү. Байлоодо турган Гүлсарыны кимдир бирөө издеп жүргөнсүдө. Өзү менен бир жазда туулуп, бир жайылып бир өскөн Тору Байталдын кичинегенин укту. Байталдын маңдайында кашкасы бар, жарашыктуу. Гүлсарыны коштой чуркаганды жакшы көрөт. Жакындан бери чоң айгырлар эркелетип чакыргандай окуранып, Байталды имерчиктей турган болду. Бирок Байтал чунаңдап алардан качып чыгат. Экөө ийин жерге ойноп кетет да, бири-биринин жалынгашып, моюндашып турганды жакшы көрүшөт. Байтал али бала эле, кексе айгырдын каалаганын биле элек. Гүлсары да бала эле, али үйүргө кире элек. Ойго эчтеме кире элек, экөө кең дүйнөнүн бейкүнөө балдар эле азырынча. Тору Байтал жакын эле жерден дагы кичинеди. Гүлсары анын үнүн жазбай тааныды. Кичинеп жооп кайтарайын деди, бирок уурту шишиген оозун ача албады. Ас эле жаны кошо чыгып кетчүдөй. Акыры Тору Байтал издеп таап келди. Желе жортуп, айдын жарыгына кашкасы кашкайып келди. Өзүндөн өткөн Байтал куйругуна, чачысына сууну муздак илебин ала келди. Экөө жытташып калды. Жумшак, жылуу эриндери менен Байталды аймалап жиберди. Ойнок, бышкырып, айгыраак Гүлсарыны чакыргандай болду. Гүлсары болсо ордунан козголо алгыс абалда. Анда Тору Байтал айгырактын жанына ийик артып, жалын кашып кирди. Гүлсары да Байталдын ыйык жалын кашып берсе болмок, бирок ылаажы жок. Байталдын эреркиген ниетине ыкласын билдире албады. Козголууга дармансыз, каны катып суу сап турат. Аттың Байтал ага сууап келип берер болсочу. Акыры Тору Байтал желе жорто кайра кетти. Карааны караңгы түнгө сиңип кеткиче Гүлсары артынан томсоруп карап турду. Келди да кетти. Айгырактын көзүнөн жаш мөлтүлдөдү. Мончоктоп тумшугуна чууруп, аяк астына үнсүз таанып жатты. Гүлсары жорго ошентип өмүрүндө бир ыйлады. Таң эрте кожоюн чыкты боз үйдөн. Жашыл этек, ак чокулуу, жазгы тоолорго шүйүшүнө карап туруп, оозун чоң ачып, эстенип, керилип чоюлуп алды. Арка омурткасы ооруганга кыңкыс он топта жиберди. Алда Гүлсары, кече мени жанчып салыпсың го. Эмне, чөгүп турасыңбы? Бир терге ката түшүпсүң го, жарайсың. Кожоюну жоргону кашып, омуроосун сылай таптап, жылуу сөздөрүн айтып эркелетип турду. Адам эмне айтып жатканын Гүлсары кайдан түшүнсүн? Танабай болсо, мага таарынба досум. Канчага дейре килеңдеп бош жүрмөгүлүң. Эчтеме эмес, көнүп кетесиң. Рас, кичине кыйналып калдың. Ансыз болбойт да. Турмуш деген ушундай, эселегим. 4 аягыңды да такалайт. А бирок анын жакшылыгын да көрөсүң. Көрүнгөн ташка жүгүнбөй, качырата тепсеп өтөсүң. Ачыгып калдыңбы? Суу сап турасың, билем. Танабай жоргону жетелеп, сууга алып барды. Жаралуу оозунан суулугун абайлап чыгарды. Диртилдей тизеси бүгүлүп, Гүлсары сууга тумшугун салды. Муздак суу чыкыйын какшатты. Ах, ширкин, не деген таттуу суу. Ушу суудан ичирген ээсине Гүлсары өмүр бою кул болууга ыраазы болуп ичти. Ошол болду. Сиздер залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повестинен уктуңуздар. Чыгарманы Кыргыз Республикасынын эл артисти Советбек Жумадылов көркөм окуган.